Салам достор, сиздер менен Туман KG каналы. Сиз биздин каналдан телефон тууралуу маалыматтарды аласыздар. Биздин каналга жазылыңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Достор, сиздер менен бүгүн үйрөнө турган нерсебиз кантип однокласниктен сизге бейтаныш адамдар жаза албай турган болсо кантип башкарудан биз сүрөтүбүздү сактайбыз, кантип биз логин паролубузду унутуп калсак, кайра восстановление кылыш үчүн биз мындай оңой жолдорун үйрөтөбүз. Оңой болуш үчүн восстановление эмнелерди кылышыбыз керек? Дал ошол айтып берем силерге бүгүн. Биз мисалы достор, могул жерде мындай бар: эгер сиз логиниңизди, паролуңузду унутуп калсаңыз, же номериңизге SMS барат да, аны баардыгыбыз эле билсек керек. Ошол кээде ушул номерин жоготуп алгандар болот, же болбосо номери күйүп кеткендер болот. Ошондой учурда бизге эмне жардам берет? Ошондой болбош үчүн биз эмнелерди улап коюшубуз керек? Биз могул жактан Gmail'ды улап койсок, ошол аккаунтубузду бизге двойная защита болот да. Ошол мисалы меники ошол уланган двойная защитачы. Двойная защита болуп настройка профиля и бул жерде адрес электрондук почта дейт. Могул жерде адрес электрондук поштаңарды киргизип койсоңор абдан жакшы болот да. Себеби дегенде сиздер номериңиздер эсиңизден чыгып калса, же болбосо номериңиздер күйүп кеткен болсо, көбүнчө жоготуп алсаңыз, сизге ошо Gmail поштаңызга пароль барат. И паролду могу одноклассникке жазып, сиз кайра восстановление кылып алсаңыз болот. Публичность деген бар могул жерде. Ошону тандайбыз. Тандагандан кийин мындай достор, көрүп атасыздар, мына возраст вообще всем деп турат. Могул жерде возрастын жашырып койсоң болот, только эмне болупчу. Кээ биринин мындай жашы билинбейт го, жашы канчада экени көрүнбөй калат. Ошол жерден бекитип коюшат. Группы из сообщества только мне, мисалы, группам эч ким кире албайт. Да, могул жерде сиз оюндарга чакырып, группаларга чакырып өтсөм, мисалы, жадап кетесиз да, ошолорду группаларга эч кимге чакырбай турган койсоңуз болот. Никам койсомчу, эч ким группаларга мени чакыра албайт. Ошол сайт мне сообщение деп болсо, bundan только друзьям койсоңуздар, сизге бейтааныш адамдар жаза албайт. Друзьяңызга кошмоюнчачы. Анан кийин ошол достор дагы эмне айтайын болот? Однокласниктен кантип мисалы өзүңүздүн сүрөттөрүңүздү башкалардан жашырып койсоңуз болот. Мисалы өзүңүздүн бир альбом ачасыз, мынакей создать альбом деп турабы? Создать альбом деп атканда, могул жерден вообще всем белгиленип турат. Сиз ошол жерге только друзьямды тандайсыз. Высшим друзьям белгилеп коесуз, өзүңүздүн секретный фотолоруңуз болсо, создать класстагы жазабыз. Туман Юман болот. Басабыз, бул сүрөттү кадимгидей эле жүктөй беребиз бул жака сүрөттөрдү. Сүрөттөрдү эч ким көрө албайт, сиздин жакын досторуңуздардан башкачы. Мен буну кайсымда өзүм иштемейм, мобильный альбомумда могул жерге настройка приватность досторум көрө алат, башка адамдар көрө албайт мен жөнүндө. Достор, могул жерде GIF деген бар, мына сменить фото деген. Өзүңүздөрдүн сүрөттөрүңүздү GIF кылып жазсаңыз болот. Азыр көрсөтөм. GIF дегенди басабыз. Баскандан кийин биз эмне кылабыз? Мынакей. Көрсөтөм мен силерге азыр. Бул камерага басып турабыз. Басып турсаңыздар, бир жолу басып коесуздар да, мынакей. Болду. Сүрөт GIF болуп калат деген, мынакей. GIF түрүндө болуп калат. Ушуну өзүңүздөрдүн главный эмеңиздерге, же болбосо галереяга көчүрүп алсаңыздар болот. Муну галереянын сүрөттөрү турбайбы? Ошол достор, ушундай да немелер бар.